Илим деген бир мырза бар, ал ачык эле айтат, мен ушакчымын дейт. Илимдин стористери менен бөлүшөт да буларчы. Бул мыйзамды одоно бузуу. Мыйзам деген тактык жана тактык үчүн жазылган нерсе да. Мыйзамды сакташ керек, баары сакташ керек, бирдей сакташ керек. Көп жолу кайрылуу кылдым, сурандым, акырын сүйлөштүм. Акыры аргасыз болдум ушундай экспериментке барганга да. Силер билесиңер, мен жогорку кеңештен мындан бир айча мурун мындай сөз айткам. Кыргызстанда журналисттер калган жок. Мурун журналист болгон мен. Силер журналист болбой эле, булар мени жамандап жазат да. Могу жерден трибунадан жашнакай эле сөз сүйлөйт. Барсам эле бир кесип жамандап чыгарып коюшат. Көрсө булар бизнес кылат экен. Карасам менин коллегаларым жашнакай чыгарат, мени эле кесип эле чыгара берет. Эмне себептен десем, көрсө булар акча алат экен. Ушул сөздөрдү айткандан кийин мага көп кишилер чалып, "Эрлан, сен жаңылдың, сен журналисттерге тийишип алдың. Эми булар сенин артыңан охота башташат, атака кыла башташат" деп айтышкан да. Бирок бул жерде журналисттер бир нерсени түшүнгөн эмес. Мен ушул сөздү айтып атканда, менин артыман ошол атаканы баштайт экенин билгем да, мен ошол малдачы. Бул атайын провокационно айтылган сөз да. Экинчиси, Надыр, ГАИ. Бул из эмнеге болгон? Надыр эң биринчи очередь бул пресс-служба. Надыр журналист. Надыр ошол журналисттердин мафиясында бар. Надырдын видеосунда мен силердин көзүңөргө жаман көрүнүп атканын мен билем. Бирок менин видеомду карасаңар, Надыр айтып атат. Мен үйгө саат 12-лерге чамасында келип атам, Надыр түнкү 12-лер чамасы келип атам. Надыр айтып атат. Мен сизди саат 8-ден бери күтүп атам ушул жерде дейт. 4 саат күтүп атат мен ошол жерде турупчу. Эмне себептен? Анткени Надырды ошол журналисттер далга чабып туруп, болду биз туруп беребиз. Аягына чейин барып туруп, ушул Эрланды чыгарып бер деген да. Надыр чыгарып берген. Кайра мыйзамды бузулганда, кескилеп, өзүнө лайык кылып, кошуп, кошчу жерлерин, журналистканын принциптерин бузуп туруп, чыгарып таштаган. Ушул жерден туруп, ошондон кийин ушул жерге келди, ГАИлер келди дагы, водительдерден экзамен алабыз деди. Туурабы? Мен ошол жерден айттым. Эгер силер менин мыйзамымды бузуп атсаңар, анда силер айдоочулардан кантип